Каныкейдин тайторуну чапканы. Каныкей Манас өлгөндөн кийин кайын энеси Чыйырды менен Семетейди алып Букарга качып кетишет. Каныкейдин Ысмайыл деген инисинин эркек баласы жок болот. Ошондуктан ал Ысмайылга Семетейди төмөнкүдөй шарт менен багып алуусун суранат. 12 жылдан соң Семетейдин ата тегин угузалы. Акылы болсо эл жерине кайтат, болбосо Букарда калат дейт. Ошентип жылдар өтүп, Семетей 12 жашка келгенде Ысмайыл Семетейди Букарга кан көтөрөт. Чоң той болот. Тойдо Каныкей өзүнүн Тайтор атын байгеге төлгө катары чапмакчы болот. Эгерде балам атасын тарткан болсо, анда чапкан атым чыгып келет. Чыкпай калса, атасын тартпай калганы деп атын байгеге даярдай баштайт. Тайторуга күрүштөн күрөп жем берип, күндө терин алат. Арпадан асып жем берип, айда терин алат. Мейкин сары талаада учкан куш менен жарышып, асмандаган буудандын оозу менен алышып, окоро түйгөн чоң тизгин алаканда карышып, Каныкей Тайторунун ачуу терин алат. Табына келген Тайтору тоо бүркүттөй күрүлдөйт. Каныкей олоңдой болгон кара чачты төбөгө түйүп, эркек кийимин кийип, чабылчу 643 тулпарга көкүлүн көк жибек, куйругун кууш айы менен түйүп, алды менен 90догу Чыйырдынын батасын алып, Тайторуну чабышка кошот. Ошондо бул жосунду туура көрбөгөн Ысмайыл: «Жанагы эжең ээлигип ат чапмак болуптур. Астыга келсе Тайтору манастап ураан чакырып, артта келсе Тайтору Каныкейди курмандыкка чалып кел» деп Семетейди жөнөтөт. Муну уккан Семетей 60 балбан эр менен оозунан түтүн буркурап, көзүнөн жалын шыркырап жөнөп калат. Ошол кезде ээрде отурган Каныкейдин оң ийнине периште келип: «Эй байкушум, Каныкей, алдыга келсе Тайтору, уулуңдун жүзүн көрөрсүң. Чыкпай калса Тайтору, уулуңдан өлөрсүң» дейт. Муну уккан Каныкейдин санаасы санга бөлүнүп, көзүнөн жашы төгүлүп: «Аркама бүткөн олоң чач, өрүп алмак болдум ат чабам деп ээлигип, Айкөлдөн калган жалгыздан өлүп алмак болдум деп кайгырат. Деп ошентип Каныкей Манастан калган дүрбүнү мойнунан жулуп алды эми, дүрбүсүн салып турду эми. Деңиздин берки бетинде оргуп чаң чыгат, темир кандын 4 тулпар узап чуркап алыптыр. Андан бөлөк бир жылкы кайда экени билинбейт. Кайраң катын Каныкей кайра дүрбү салды эле, кең мойноктун мойнунда келе жатат Тайтору 300 аттын соңунда. Арба курган Тайтору эми кайда жүгүрдү?» деп ойлонуп Каныкей чымындай жандан түңүлдү. Кабыргасы сөгүлүп, шордуу балам Семетей Айкөл Манас көк жалдын ата экенин биле элек, таластан качып бала үчүн келгендигим биле элек. Эми энеңмин деп жалбарсам, Семетей ага көнбөйт кылычын мага бир шилтеп, жанымды соо койбойт Жоболоңду төлгөнү тартпай койбой не болдум? Тоодой болгон торуну чаппай койбой не болдум? Дал ошентип Каныкей алтын ооз дүрбүнү алтайланып салайын, аябай анык түңүлүп, баламдын колун тийгизбей өзүм өлүп алайын деп ойлонуп, бурамасын имерип, дүрбүсүн салып турду эле. Ит дорбунун жолунда, кезең кырдын оюнда келе жатат кайран мал 60 аттын соңунда. Желгенине жел жетпейт, жеткилең чуркап калыптыр. Эңкейиштеп алганда коржоңдогон торунун эликтей колу сайылат. Өргө тарта бергенде жал куйругу жайылат. Талаа түскө келгенде таманы жерге тарсылдайт. Кара болот ооздук көмөкөйдө карсылдайт. Дал ошондо Каныкей буйдала түшүп бир азга кайра дүрбү салганы.
Сарадырма курчукта, салынган тоонун бурчукта, кара талаа боюнда келе жатат Тайтору 30 аттын соңунда. Ошентип үмүт кылган Каныкей бурамасын кайра бурап, дүрбүсүн салып караса, Тайтору 7 түмөн кол кирсе, 7 сүрөп кол салган, кыргындан кыя тартпаган, ааламга жетер үнү бар, ажыдаардай сүрү бар Алмамбеттин арбагы сүрөп калганын көрөт. Анын бери жагында узун бойлуу, кең далы, найзакердин ыктуусу, сан кыргыздын мыктысы, 40 чоронун кырааны, ак балтанын чубагы буда сүрөп алыптыр. Асты жагын караса, кабылан манас сыргагы, атка жеңил, тайга чак, арбакта жолгосак, уйкусу жок эр сыргак ада сүрөп алыптыр. Анын артын караса, күүгүм туман көздөнүп, кара чаар кабылан капталында чамынат. Чолок көкжал арстаны жандай салып камынат. Кан майданда жүргөндө камыгып чоочуп шашпаган 32 жашында канышын каран таштаган ак кула минген шер манас өзү кууп алыптыр. Ошондо арбактарды көргөндө Каныкей чаңырып ыйлап жиберет. Анан эсине келип, Каныкей кайра дүрбү салса, Тайтору 6 буудандын соңунда келаткан. Баягы таластан ала чыккан Алмамбеттин сыр бараңын кыргы менен кыргылап, тарткы менен тарткылап, куру дүрмөт менен октоп, ошол кезде 3 буудандын соңунда келаткан Тайторунун кулагынын үстүнөн ашырып, тарс дедире атып калат. Мылтыктын үнү чыкканда Тайторунун жал куйругу диркиреп, тоо бүркүттөй күркүрөп, куюшканы шакылдап учат. Ошентип Тайтору 643 тулпардын бирине да чендетпей, 7 бута алдыда келип, биринчи байгеге ээ болот. Ысмайылдын тапшырмасы менен келген Семетей Каныкейге тийбейт. Кайра баласыздай кылбайлы, андан көрө чабышка чыккан Атакемдин Ысмайылды ата деп чоңойгон. Ак тулпары чыгып калса, аны артка тарталы деп жигиттерин эскерет. Ошентип чабыштагы аттардын арасынан Тайторунун 7 бута алдыда келатканын көрүп, манаста ураан чакырып, Семетей да сүрөшөт. Төлгөсү төп келген Каныкей буйрса Семетей ата тегин таап, эли жерине кайтат экен деп кубанат.